шаарында 24-25 апрелде кезектеги айыл чарба жарманкеси өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, айыл чарба жарманкеси саат 10 башталып, төмөнкү даректерде өтөт. Разахов көчөсү, Токтогул жана Киев көчөлөрүнүн кесилиши. 12-Кичи районундагы Нуркамал Жетикашкаева жана Алы Токонбаев атындагы көчөлөрдүн кесилишинде жана Чыңгыз Айтматов менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Дүйнөдө коронавирус инфекциясын 144.355.540 адам жұқтырып алды. Анын ичинен 82.834.550 бейтап айыгып чыкса, 3.068.314 адам илдеттен каза болду. Статистикалык маалымат бүгүн 23 апрелге карата алынды. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ турат, экинчи орунда Индия өлкөсү турат, Бразилия 3-чү орунда. Кытайдагы илимпоздор өз алдынча иштей турган акылдуу терезени ойлоп табышты. Аппарат тунук же булуттуу болушу мүмкүн. Жана ошондой эле бир нече күн зарядталбай иштөөгө жөндөмдүү. Терезенин эң негизги милдети бөлмөгө кирген жарыкты өчүрө алат. Айнек тунук эмес болуп турса, ал нурларын жана инфракызыл нурларды тосуп кое алат. Ошентип күн нурунун көлөмүн азайтат. Мындан тышкары гаджет электр энергиясын өз алдынча механикалык жана нурлуу энергия менен иштеп чыгат. Терезенин тунуктугу баскычты басканда өзгөртүлөт. Быйыл Россияда өлбөс полк жүрүшү 24-июнда өтүшү мүмкүн. Ал эми 9-майда иш-чара онлайн форматында өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык 1945-жылы 24-июнда жеңиш жүрүшү өткөнүн белгилеп, бул күн фашизмди жеңгендердин жүрүшкө чыгышы үчүн ылайыктуу дата деп эсептешет. Уюштуруучулар өлкөдөгү кырдаал жакшырып, иш-чара кадимки форматта өтөт деп үмүттөнүшүүдө. Алар биз пандемияга байланыштуу абал жакшырат деп ишенип турабыз. Орусиянын өлбөс полку жүрүшү кадимки форматта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойбуз, деп эсептешет. 2020 пандемиядан улам жүрүш өтпөй калган. Уюштуруучулар аны онлайн форматта өткөрүшкөн. Анда түз эфир 20 күн бою берилип, аны дүйнө жүзү боюнча 25 миллиондой киши көргөн.